Өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбоор негизинен 5 бөлүмдөн жана 20 беренеден турат. Анда уюшма кылмыштуулук боюнча негизги түшүнүктөргө аныктама берилген. Кошумча укуктук чаралары камтылган жана бул топтор менен күрөшө турган ыйгарым укуктуу органдардын координациялык кеңешин түзүү каралган. Долбоор тууралуу Азаттыкка вице-премьер-министр Жеңиш Разаков комментарий берди. Ага ылайык документте уюшма кылмыштуулуктун алдын алуу чараларына басым жасалат. Кылмыштуу топтор менен иштөө методикасы ички иштер министрлигинде илгертен бар. Бул иште ой болбош керек да. Азыр мыйзамыбыз чийик экен, биз ал жөнүндө иштей албайбыз деген ой болбош керек. Мана мен деле начальник УД болгонмун, уголовный розыскнын начальниги болгонмун. Биз илгертен иштеп жүрөбүз кылмыштуу топторчу. Бул мыйзам алдын ала профилактикалык жумуштарды кылуу боюнча каралган да негизичи. Проблемалар абдан көп. Сотко жеткенде көрсөтмөлөр өзгөрүп кетип атат, башка болуп атат. Ошондуктан биз ошого туура баа берип туруп, биздин кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек да. Булар да кыйналбаш керек да. Уюшма кылмыш топторго байланыштуу доомат былтыр жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жана андан кийин айтылган эле. Борбордук шайлоо комиссиясына 8 талапкер боюнча уюшма кылмыш топторго байланышы бар деген материалдар жөнөтүлгөнү жана алардын бирөө гана шайлоого катышуу укугунан ажыраганы маалым болгон. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутат Каныбек Аманалиев бийликти көз жумду мамиле жасады деп айыптаган. Криминалдык күчтөр акыркы жергиликтүү шайлоону көрдүңөр. Нарында, Көлдө, Чүйдө айылдагы тентек балдар кадимкидей шайлоого катышып жеңип чыкты. Кийинки шайлоодо кандай болот? Бийлик ошого жардам берди, карап отурду. Кээ бир жерде үзөңгүлөш болду. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков мындай көрүнүш бар экенин мойнуна алды жана муну мыйзамдагы чаралардын жетишсиздиги менен түшүндүрдү. Ошондой маалымат бар. Биздин атайын кызматтар бул боюнча жумуш жүргүзүп атат. Бул жерде кайта эле жалпысынан сөз айтылбаш керек да. Бул кылмыштуу топ менен байланышкан. Бул ошолордун атынан иштеп атат депчи, буну кылмыш ишин козгоп туруп, аны далилдешибиз керек да. Тиешеси бар экенчи. Ошол жол менен кетишибиз керек да. Кыргызстаныбыз кичинекей мамлекет. Мисалы үчүн кылмыштуу топтордун лидерлери баары анык, фамилиясы башкасычы, кличкасынан сен анык. Анан ошолор кичине мамиле кылган болгон адамдарды деле ошол ОПГнын адамы деп коюшуп атат да кээ бирдечи. Биринчиден биз адамды кылмыштуу топтун өкүлү деп айтканга жеткире турган бир мыйзамдыкты ойлоп жүрүшүбүз керек. Тилекке каршы азыркы мыйзам бизге жол бербей атат. Кыргызстанда буга чейин каралары менен алака катышы бар деген жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттарынын аттары аталган. Парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы, Республика Тажыр фракциясынан депутат Мирлан Жээнчуроев айрыкча өспүрүмдөр аралашкан уюшма кылмыштуулуктун кесепетин эскертти. Криминалдык чөйрөгү, анын армиясын толуктолгонго жаш өспүрүмдөрдүн арасында биз профилактикалык жумушту күчөтүшүбүз керек. Криминалдык романтика, криминалдык иерархия, криминалдык субкультурада аталгандарга профилактикалык мүнөздөмө чоң иш-чараларды кабыл алыш керек. Бир эле ички иштер министрлиги эмес, жергиликтүү бийлик, билим берүү министрлиги менен кошо атайын белгиленген чаралар бар. Ошолорду күчөтүшүбүз керек. Ата-энелердин чара колдонуу, окуу жайларга чара колдонуу жана алар менен кошо иштешүү боюнча ички иштер министрлиги ошол жерде жана прокуратуранын өзүнүн көзөмөл функцияларын бекемдей турган инструменттерди киргизиши керек. Ар бир мектепте, окуу жайларда ошол криминалдык субкультурага ээ болгон смотрящийлери, положенецтери жана общага пайда болгон ал жака бөгөт коюп жана криминалдык элементтерди ошо коомдук жашоодон чектөө бөгөт коюу максатында инструменттер кириш керек. Өткөн айда Ички иштер министрлигинин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков уюшкан кылмыштуулук менен күрөш жетишсиз деп сынгалган болчу. Айрым уюшкан кылмыштуу топтор мүчөлөрү өлкө ичинде коркпой ээн эркин жүрүшөт. Эң жаманы алар жөнүндө кол тийбес болуп калышкан деген пикир эл ичинде аралап жүрөт. Уюшкан кылмыштуу топтор мүчөлөрү албетте кармалууда. Бирок кармалгандан көбүнчөсү мына жаш балдар болуп атат да. Топтордун лидерлери мына кармалбай, капкара жиптерди минип алып жүрүшөт бардыгы тең. Мына ушуну токтотушубуз керек. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча соңку 10 жылда уюшма кылмыш топторго байланыштуу 14 гана кылмыш иш козголуп, анын 11 сотко жеткен. Болгону 3 адам жоопко тартылган. Бул жылдар аралыгында кылмыш топтордун өз ара тиреши, жаңжалдарына байланыштуу адам өлтүрүү жана адам өмүрүнө кол салуу боюнча 80ден ашык факт катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.